Салам достор, байланышта Санчо Бек каналы. Бүгүн 2013-жылы чыгып болгон окуядан алынган 12 жылдык кулчулук аттуу тасманы көрөбүз. Тасма чыккан жылы мыкты тасмалардын катарына кошулуп, жакшы сыйлыктарга ээ болуп, азыр биз мактап жаткан Американын бир кездеги чыныгы жүзүн көрсөткөн. Анда эмесе даяр болуп калсаңыздар, баштай берели. Тасманын башында бир топ кара терилүү адамдарды көрөбүз. Ал жердеги ак адам каралардын бардыгына негрлер деп кайрылып, аларга чөп чапканды үйрөтүп ишке сала баштайт. Көрсө бул жердеги иштеп жаткан кара терилүүлөрдүн бардыгы кулдар экен. Алар кечинде жумуштан кийин аялы дагы эркеги дагы аралашып эле бөлмөлөрдүн бирине жатып алышып, арасынан бирөөсү жер жемиштин ширеси менен кат жазганга аракет кылып, бирок ич эле иши оңунан чыкпай коет. Биз мындан соң 1841-жылга өтөбүз. Каарманыбыз Соломон Нортон кыякты өтө мыкты ойногондуктан буйрутмаларды алып кечелерге катышып, аялы бала чакасы менен эркиндикте жашачу. Алар жашаган аймак Нью-Йорктогу Саратога деген кичинекей шаарча болчу. Күндөрдүн биринде Соломон Браун жана Хэмилтон деген адамдар менен таанышып калып, алар каарманыбызга өздөрүнүн сунушун айтышат. Биз ар кандай таланттарды издеп жүрөбүз, өзүбүз концерт коюп ар кайсы шаарларга барып турабыз. Сизди кыякты мыкты ойнойт деп айтып жатышат. Ошондуктан бизге кошулуп Вашингтонго барып келиңиз. Акчаны болсо мыкты төлөп беребиз десе, Соломон дароо эле макулдугун берип, алар Вашингтонго барып концерттерди жакшы уюштурушуп, акчаны көп табышат. Ушундай кечелердин биринде Соломон өтө көп ичип алып, катуу мас болуп өзүн жоготуп коет. Ал бир кезде ойгонсо түшүнүксүз бир имараттын ичинде жатып, анан дагы буту колуна кишен салыныптыр. Бир кезде ал жерге эки адам кирип келсе, Соломон дароо эле аларга кайрылып, мен эч кандай кул эмесмин. Саратога шаарында аял бала чакам менен эркиндикте жашаймын. Муну силерге далилдеп бере алам десе, жанагы адамдар анын сөзүнө ишенгиси келбей, анда бизге эркинмин деген кагазыңды көрсөт деп эле уртукму кала башташат. Анан дагы сен болгону Жоржиядан качып келген кулсуң деп эле каарманыбызды жарымөлүү кылып сабап салышты. Ошентип кече эле эркин жүргөн адам бир заматта эле кулга айланып калат. Көрсө каарманыбызды Вашингтонго алып келген Браун менен Хэмилтон аны кулдукка сатып жиберишиптир. Бир кезде Соломон менен кошуп дагы башка адамдарды чогултушуп, бир бала бир кызы менен кара терилүү аялды дагы алып келишип, аларды түнү бекитип арабага салышып кемеге жүктөшөт. Көрсө бул адамдар ар кайсы кара терилүү адамдарды урдашып түнү менен кемеге салышып, жаңы Орлеанга жөнөтүшүп кулдукка сатып турушат экен. Көпчүлүгүбүз билгендей ал убакта кара терилүүлөрдү адам катары көрбөй, дээрлик 90% кулдук менен жашап, актардын алдында кызмат кылып, өздөрү эле эмес төрөгөн балдары дагы дароо эле кулга айланчу. Ошентип кеме жаңы Орлеанга жетип келип, топтолгон кара терилүүлөрдү мал сыяктуу эле тизип алып сата башташат. Көрсө Соломонду урдагандар анын атын өзгөртүп ага Плат деген ат коюп коюшуптур. Биз ушул жерде Форд деген адам менен таанышабыз. Ал дагы бул жерге өзүнө кул сатып алганы келген эле. Анда ал Соломон менен эки баласы бар аялды сатып аламын деп келишим түзүп, кулдарды сатуучу аял балдары менен берилбейт деп балдарын башка бирөөгө сатып жиберет. Ошентип каарманыбыз Форд деген дыйкандын колуна түшүп, ал жердеги башка кулдарга кошулуп иш кыла баштайт. Форд үй бүлөсү менен жакшы адам болгондуктан кулдарга жакшы мамиле кылып, бирок Фордтун колунда иштеген Джон Тибет деген адам кулдарга жакшы деле мамиле кылбайт. Ал кара терилүүлөрдүн бардыгын тизип алып, силер бул жерден качам деп ойлобогула. Жумушуңарды жакшы аткарсаңар, силерге мамиле дагы жакшы болот. Кача турган болсоңор, силерди баары бир кармап алабыз деп эскертип, негрлер топтолуп алып эле талдарды кыйып иштеп башташат. Ушундай күндөрдүн биринде Соломон Фордко сунушун айтып, биз кыйылган дарактарды суу менен агызып, бир тараптан экинчи тарапка оңой эле алып барсак болот. Мен эркин жүргөн кезде ушундай кызматтарды аткарып акчаны жакшы тапчумун. Сунушума макул болуңуз десе, Форд макулдугун берип, муну көргөн Джон аябай жини келип, Соломон башчысы Форд менен жакындашып бара жаткандыгын байкап, ичи ооруна баштайт. Арадан убакыт өтүп, каарманыбыз өзүнүн ишин мыкты аткаргандыктан Форд ага кыяк белек кылып, бирок буга чейин балдарынан айрылган Элиза ыйлаганын такыр эле токтотподу. Ал Соломон менен урушканга дагы жетишет. Анткени Соломон Элизаны соротконго аракет кылып, Форд жакшы адам экен десе, Элиза буга жини келип, ал жакшы болсо мени балдарым менен айырмак эмес да деп эле ыйлаганын уланта берет. Джон болсо күн өткөн сайын каарманыбызга жаман мамиле кылганга аракет кылып, анын ишине тоскоолдук кылып, бир күнү Соломон дагы Джондун кылган кылыктарына чыдабай эле экөөнүн ортосуна мушташ чыгып кетти. Соломон күчтүүлүк кылып Джонду уруп салгандыктан Джон бир кезде эле өзүнүн тааныштарын чакырып келип, каарманыбыздын буту колун байлап эле асууга даярдана баштайт. Бирок бир кезде эле Фордтун адамдарынын бири келип аларды тапанча менен коркутуп, бул адам Фордтун менчиги, эгер аны өлтүрө турган болсоңор Фордтун байлыгына зыян келтиресиңер, өзүңөр өлгүңөр келбесе бул жерден кеткиле десе, алар ал жерден качып кетип калып, каарманыбыздын буту жерге тийип-тийбей асылган бойдон калып кетет. Көрсө ал убакта Американын мыйзамы боюнча ак адамдар кара терилүү кулдарды өздөрүнө сатып алгандан кийин, аларды каалагандай иштетип, кааласа бирөөгө сатып жиберип, кааласа ортокмо калып жүрө беришчү экен. Бирок Форд мындай адам эмес болчу. Ошондуктан ал келип эле асылып турган Соломонду куткарып, мен сени Эпс деген адамга сатып жибердим, болбосо Джонс сени эртелүү кеч өлтүрүп коюшу мүмкүн. Ошол жака кетишиң керек деп Соломон эми Эпстин кулу болуп калат. Бул Эдвин Эпс деген адам өтө динге берилген Библияны окуган адам болгондуктан, кара терилүүлөрдүн алдына чыгып Библияны ачып кулдар тууралуу окуп берет. Көрсө булардын китебинде дагы кулду каалагандай иштетсең болот деген жазуулар бар экен. Бул Эпс Фордко караганда өтө бир мыкаачылык менен айырмалангандыктан, кулдарга пахта тергизип, кимиси аз
ас тере турган болсо байлап алып сабап турчу. Жаңы пахта терип баштаган Соломондогу ас тергендиктен аны дагы байлап алып сабай башташат. Биз Эпстин кулдарынын арасынан Петси деген кул кызды көрөбүз. Бул кыз пахтаны жакшы терип ишти өтө мыкты жасап, анан дагы жаш сулуу болгондуктан Эпстин аялы ал кызды аябай жаман көрчү. Анткени ал күйөөсү Эпсти кыздан аябай кызганып, ага көп көңүл бурасын деп кыздын бетине бөтөлкө менен уруп жиберет дагы бул кызды батыраак саткынын. Аны көзүмө көргөзбөй жоготтоса Эпс аялына жини келип, мен аны эч жака сатпаймын, ал менен эң мыкты жумушчум. Кааласаң өзүң кете бер десе аялы унча албай эмне дешин билбей калат. Көрсө Эпс зериккенде түн бир убакта кулдары уктап жатса да аларды ойготуп эле бийлете баштайт экен. Арадан күндөр өтүп кулдарды эртең менен тургузуп кожоюндары иштетүүсүн улантып, бир күнү Соломонду үйдүн кожойкеси чакырып дүкөнгө барып кел деп буйрутма берет. Аял жакшы, эр жакшы дегенде Эпстин аялы деле жакшы адам эмес экен. Ал Соломонду коркутуп түз барып түз келбесең менден келтекчейсиң деп айтат. Анда каарманыбыз бара жатып жолдун четиндеги кызды чууну угуп ал жака барса, топтолгон адамдар эки кулду байлап алып эле жип менен асайын деп калышыптыр. Көрсө кожойке дүкөндөн үйгө керектүү буюмдарды жана кагаз алдырыптыр. Күндөрдүн биринде Соломон токойдо чуркап Шоу деген адамдын үйүнө баргандыгын көрөбүз. Бул күн жекшемби күнгө туура келгендиктен кулдар жекшемби күнү иш кылышпай эс алышып, Петти ошол Шоу деген кишинин аялы кара терилүү болгондуктан аны менен чай ичип олтурган болот. Соломонду болсо Эпс Петтини таап кел деп жөнөтүптүр. Бул Шоу деген киши өзү ак болгону менен кул кармагандарды жаман көрүп, кара терилүүлөргө деле жакшы мамиле жасаган адам болчу. Анда Соломон Петтини кайрадан аркага үйгө алып келсе, муну көргөн Эпс жини келип, Соломонду кубалап, мен сени Петтини жөн эле алып кел деп айттым эле го. Сен эмнеге аны менен сүйлөшүп жатасың? Мен сени азыр өлтүрүп коем деп эле аны кубалап келсе, аялы чыгып аларды бөлүштүрүп, Эпсти жаман көрүп, сен дагы деле бул нерсени Петти үчүн жасап жатасыңбы деп эле тилдей берет. Көрсө Эпс кечинде баардыгы уктаган кезде Петти менен келип жатып турчу экен. Күндөрдүн биринде Соломонду дүкөнгө дагы бир жолу жөнөткөндө ал кагазды көрүп оюна бир нерсе келип, келе жатып эч ким көрбөгөн жерден анча-мынча өзүнө кагаздарды алып бекитип кала берет. Разберись с ними! Арадан күндөр өтүп, бирок эч нерсе өзгөрбөй Эпс каалаган түнү кулдарды тургузуп алып бийлетип, аялы болсо адаттагыдай эле Петтиге жинин келтирип, ага ар кандай зыян келтире берди. Пахтаны жыйноо учурунда Эпс анын пахтасына аябай көп курттар түшүп, түшүм жакшы болбой калгандыгын көрүп, мен негизи жакшы эле адам элем, Кудай эмнеге мага мындай сыноо берип жатат? Менимче бунун баардыгына бул жан келген негирлер күнөөлүү. Мен аларды убактылуу башка жака кетирип турушум керек деп сот болуп иштеген Тернерге кулдарын жеткирип берет. Көрсө биз тасманын башында көргөн убакыт ушул жерден башталат экен. Эпстин кулдары Тернердин колунда убактылуу чоборуп иштешип, бир күнү Тернер Соломондун кыяк чертала тургандыгын билип, аны бир жака жөнөтүп жиберет. Көрсө анын Уильямс деген таанышы кече өткөрмөк экен. Соломон ал жакта кыяк чертип иштеген акчасынын баардыгын өзүнө алып калганга мүмкүнчүлүк алат. Ошентип алардын Тернердин колунда жүргөн убакыт сүптүп кайрадан Эпстин колуна кайтып келишип, бул убакта Петтинин көздөрү кызарып дагы деле кыйноого учурап жаткандыгын түшүнөбүз. Петти кечинде уктап жаткан Соломонго келип, менин көрүп жаткан азабымды сен деле байкап жатсаң керек. Ошондуктан мен бул дүйнө менен кош айтышууну чечтим. Бирок өзүмдү өзүм өлтүрө албай жатам, сен мага жардам берчи. Мени сууга думчуктуруп өлтүрүп эле көмүп салсаң жакшы болмок. Ушундай жашоодон көрө өлүм жакшы да десе, Петтинин сөздөрүн Соломон такыр эле көнбөй коет. Биз бул убакта кулдардын арасында ак терилүү Аримсинин жүргөнүн көрөбүз. Көрсө ал жерге пахта терген убактылуу иштегени келген экен. Ал Соломон менен сүйлөшүп жатып мындай деңгээлге кантип түшүп калгандыгын айтып берип, ичкиликке өтө көп берилип кетип акчам деле калбай калды. Ошондуктан иштеп бир аз акча чогултсам бул жерден кетемин деп айтат. Муну уккан Соломон бул менин мүмкүнчүлүгүм экен деп буга чейин бекитип койгон акчасын алып келип, Аримсиге акчаны берип, менин сизден бир суранычым бар. Болгону мен берген катты Нью-Йоркко жөнөтүп жиберишиңиз керек. Эң эле башкысы бул суранычым тууралуу эч кимге айтпаңыз. Сизге ишенейин деп акчасын берсе, Аримси дароо эле макул болуп, сен катыңды жазып даярдай бер деп айтат. Анда Соломон буга чейин уурдаган кагаздарына боек даярдап кат жазып, кечинде уктап жатса эле анын жанына Эпси келип алат. Көрсө Аримси болгон нерсенин баардыгын Эпсиге айтып салыптыр. Бирок каарманыбыз дагы өзүн жоготпой, мен жазганды дагы окуганды дагы билбесем катты кайдан жазмак элем. Ал Аримси өтө көчөт экен. Сизди алдап эле ишенимиңизге кирип биздин үстүбүздөн кароолчу болгонго аракет кылып жатат. Ошондуктан мени качып кетет экен деп сизге калп айтыптыр да. Мен кайсы акчам дагы бермек элем десе, Эпси каарманыбыздын сөздөрүнө ишенип, жини келип Аримси эркин адам эмес болгондо мен аны өлтүрүп салмакмын деп айтат. Бир баледен калган Соломон жазган каттарын кайра өзү өрттөгөнгө туура келет. Ошентип күндүн ысыгына карабай пахта терүүсүн уланткан кулдар кээ бири күндүн ысыгына чыдабай өлүп калышып, аларды үйдүн жанынан чуңкур казып эле ошол жерге көмүп жатышты. Бир күнү Эпсинин үйүнө Бас деген куруучу келип, ага Соломон жардам бере баштайт. Көрсө бул куруучу Бастагы колчулукту өтө жаман көрүп, бул мыйзам туура эмес мыйзам деп, кара терүүлөр дагы бизге окшогон эле адам. Сиз болсо буларга өтө жаман мамиле кылат экенсиз. Жашоо турмушуна шарт түзүп бербепсиз деп эле Эпси менен бир аз талашып кетет. Бир кезде эле Эпсинин кыйкырынган үндөрү угула баштайт.
Көрсө ал кул кыз Пэтсини таппай эле эки жакта кызы чуу болуп, башкалардан сураса дагы эч ким анын кайда экенин билбей коюшат. Бирок бир кезде Пэтси өзү келип калса, Эпси аны көрүп жини келип кайда жүрөсүң деп кыйкырынып, Пэтси ага жооп берип, бүгүн базар күнгө мен каалаган жака барганга мүмкүнчүлүгүм бар. Кошунанын үйүнө барып самын сурап жуунганга туура келди. Кожойке болсо мага такыр самын бербей жатат десе, Эпси жини келип аны байлап салып, жип менен сабайын деп калган кезде аялы жанына туруп алып, туура каласын аны өлтүрө салып салчы деп эле күйлөй баштайт. Бирок Эпси бул нерсеге барбай, ал жерге Соломонду чакырып келип аны тапанча менен коркутуп, сен бул кызды коргогонго аракет кылып жатасың, бирок мен азыр сага буйрук беремин. Анын жонун каната сабагын деп Соломон айласы жок ура баштап, бир кезде токтоп калса, Эпси жини келет дагы жипти өзү алат дагы уруусун уланта берет. Ошентип байкуш Пэтси бир самынын айынан өтө бир катуу азап жеди. Муну көргөн Соломон чыдай албай токойдо ойлонуп отуруп кыягындагы сындырып салат. Эртеси ал бас менен сүйлөшүп жатып, бастын канадалык экендигин билип, мен дагы Канадага барганмын десе, бас таң калып, сен өзүң кул болсоң ал жака кантип бардың? Мага айтып берчи десе, Соломон ага жооп берип, мен сизге айтуудан коркуп жатам, бирок мен мурда эркин адам элем. Мени атайын эле сатып жиберишип кул кылып койду десе, муну уккан бас аябай таң калып, сиздин окуяңыз өтө эле кайгылуу экен, бирок мен сизге жардам бергенге аракет кылайын. Бул нерсе мен үчүн чоң коркунуч жаратса дагы сиздин катыңызды жөнөткөнгө аракет кылам. Экөөбүздүн сөзүбүз ушул жерде калсын деп бул сөздөрдөн кийин арадан көп убакыт өтүп, 3-4 ай болсо дагы Соломонго эч кандай кабар келбей, ал дагы деле үмүтүнөн түңүлүп калды окшойт. Бирок күндөрдүн биринде кулдар талаада иштеп жатса, ал жерге тартип сакчысы келип каарманыбызды чакырып, сени Плат деп коюшат экен го деп эле сурагала баштайт. Анан да сиздин атыңыз чындыгында Плат эмес экен го, менин атым Соломон Нортон деп айтып, ат араба менен келген өзүнүн эски таанышы Паркерди көрөт. Анда Паркер дагы тартип сакчысына каарманыбыз эркин адам экендигин тастыктаганда, тартип сакчысы ишенип, буну көргөн Эпси ызы чууга түшүп эле, бул негир менин менчигим, силер аны кайга алып бара жатасыңар? Мен силерди сотко беремин. Менин менчигимди уурдап жатасыңар десе, Соломон кеткенге шашылып, бир кезде Пэтси чыгып калса, аны менен кучакташып коштошуп арабага олтурган бойдон кетип калат. Ошентип 12 жылдан кийин үйүнө аман эсен кайтып келген каарманыбыздын эки баласы чоңоюп, кызы турмушка чыгып, неберелүү дагы болуп калыптыр. Атасын өлдү деп ойлогон кызы баласынын атын Соломон коюп койгон болот. Ошентип үй бүлө кайрадан бириккенден кийин тасма дагы аягына чыгып калды. Тасманын аягындагы маалымат боюнча Соломонду сатып жибергендерди сотко бергенге аракет кылып, кара терилүүлөрдү уурдап саткандардын бетин ачайын деп, бирок анын иши такыр эле ийгиликтүү болбой коет. Анткени ал убакта кара терилүүлөр мыйзам боюнча сот ишинде күбө катары чыга алышчу эмес. Достор, ушуну менен бүгүнкү тасмабыз дагы аягына чыкты. Тасма жакса мыкты белгисин басып, оюңуздарды сөзсүз калтыра кетиңиздер. Анда эмесе кийинки тасмадан жолугушканча ден соолукту жакшы карап, айлана чөйрөбүздөгүлөр кандай түстө, кандай акыбалда болбосун аларга жакшы мамиле кылалы.